Балыктын пайдасы. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун берген маалыматына таянсак, адам жылына аз дегенде 20 килограмм балык жеши керек. Балыктын бардык түрү ден соолукка пайдалуу. Балык азыктары өзүнүн химиялык курамы, баалуулугу боюнча эт азыктарынан кем калышпайт. Бул азык минералдык заттарга фосфор, кальций, магний, натрий, калий, йод жана B6, D3 витаминдерине бай. Балыктын эти эле эмес, анын майы дагы пайдалуу. Балык майын кандай жагдайда пайдалануу керек? А витамини жетишпеген учурда, көз ооруларын дарылоо кезинде, D витамин жетишпегенде, атеросклероз менен тамырда пайда болгон оорулардын алдын алууда, тромбофлебитти дарылоо кезинде, иммунитетти бекемдеп, эске сактоо жөндөмүн калыпка келтирүү менен стрессте, ысыктан жана химиялык заттардан болгон күйүктү айыктырууда колдонулат. Балык майын балдарга D витаминин негизи көзгө пайдалуу деп сунушташса, 40 жаштан ашкан кишилерге инфаркт менен инсультту алдын алуу үчүн сунушташат. Балык майы кандын уюшуна жол бербейт, жүрөктүн согушун иреттеп, жүрөктүн кармап калуусунун санын азайтат. Тактап айтканда, жогорку кан басымына, артериялык кысымдын төмөндөшүнө жардам берет. Балык этиндеги холестериндин өлчөмү малдын этинин курамындагы холестеринден 3 эсе аз болот. Ошондуктан балык жүрөккө пайдалуу тамак. Мурда балык көзгө пайдалуу экени маалым болсо, эми жүрөккө да пайдалуу экенин биле жүрүңүз. Балыкты балдарга берсе, ити оорусунан сактайт, чоң кичине дебей көрүүнү жакшыртат. Андыктан адистер жумасына жок дегенде 2 жолу балык азыгын пайдаланууну сунушташат. Балык майындагы А витамини организмди тазалайт, зыяндуу вирустарды жок кылып, ошону менен бирге теринин функциясын жаңыртат. Балык эти тиштин, сөөктүн бекем болуусу үчүн пайдасы зор. Балык этинде темир көп, ал шишик оорулардын алдын алууга жардам берет. Кандай учурда колдонууга болбойт? Балык майын организмдин сезимталдуулугу болсо, кандын курамында D витаминдин мол көлөмү азайган болсо, заара жолу менен өт жолунда таш пайда болгондо, калкан безинин жумушун өтө активдүү иштегенде колдонууга таптакыр болбойт. Балыктан жасалган тамактын тез даяр болгону жакшы, анткени анын курамындагы белок узак убакыт жогорку температурада болгондо пайдасын жоготот. Ал эми кызартып же кайнатып бышыруу үчүн 10-20 мүнөт жетиштүү. Пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып, биз менен бирге болуңуздар. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.